Саламатсызбы, мен сурум. Эмне үчүн мугалим эжелер ата-энебиз биздин жашообузду жасагышы келишет? Мисалы, мектеп конкурста сен катышасың деп эжелер айтышат. Айрыкча жашы окуган балдар кыздарды катыштырат. Мен аларды сүйүндүргөнгө милдеттүүмүнбү? Аябай бир терең мамлекеттик деңгээлдеги маселени чагылдырган бир суроо болуптур. Бизде азыркы учурда мектептерде, албетте бардык мектептерде эмес, кээ бир мектептерде эски система дагы деле иштеп келет да. Мурунку билим берүү системасы ал баягы X, Y муундарына ылайыкташтырылып чыгарылган, андан дагы чоң муундарга ылайыкташтырылып чыгарылган билим берүү системасы дагы деле уланып келет да, жаңыланбай эле. Азыркы муун кайсы муун, азыркы муун такыр башка муун, аларга такыр башка система керектелет. Мисалы, өнүгүп келаткан өлкөлөрдү карасак, мисалы Финляндияда, Эстония билим берүү системасын карасак, ал жактарда мисалы кээ бир мектептерде бар экен, даже алардын партасы жок да. Элестетиңиз, баягы мектепте парта жок. Анда кандай окуйт бала деген суроо келет да сразу. Бирок бул жаңы муунга ушундай бир система жакшы туура келип атат да, себеби биз Финляндиянын, Эстониянын ийгиликтерин көрүп атабыз. Мисалы, PISAда канчанчы орундарды алып аткандыгы. Ошондуктан бул билим берүү система маселесин камтыган аябай бир терең суроо болуптур да. Бул жерде сөзсүз түрдө мугалимдин сен олимпиадник болосуң деген сөзүн бул жерде сөзсүз түрдө ар тараптан караш керек. Мугалимдерди, мисалы, андан жогору турган мисалы администрация айтат: сен классыңан мынча олимпиадник чыгар. Же болбосо мектепке айтат: силердин мектебиңерден ушунча олимпиадник чыксын. Же болбосо директор айтат: биздин мектептен ушул сабактардан олимпиадниктер чыгыш керек деген ушундай бир мындайча айтканда басмырлоо келет да мугалимдерге. Анан кийин мугалим келет дагы мектепке сен катышасың. То есть мугалимди бирөө басмырлап атат, ал кишини басмырлаган дагы бирөө болуп атат, ал киши келип мугалимди басмырлап атат, мугалим келип окуучуну басмырлап атат. Бул мындай цепочка түрүндө уланып келген нерсе да. Анан кийин ал бала мугалим айтты, демек мен жасашым керек дейт дагы. Анан кийин жанталашып даярданып баштайт. Же болбосо баягы каалабаса дагы ал нерсени кылууга туура келет. Ал нерсени кылбай койсо, анда мугалим аны жемелейт, эки коет, ата-энесин чакырып уруштурат, мындай негативдүү комментарийлерди айтат, жана башка ушундай сыяктуу нерселерге алып келет да. Ошондуктан бала эмне кылат? Айла жоктон катышат. Бирок баланын ал нерсе, бала ооба жакшы окуган болушу мүмкүн, бирок анын кызыккан нерсеси ал сабак эмес. Ал сабактан катышкысы келген эмес. Бирок мугалим ошол нерсени, ошол сабакка мындайча айтканда катышуусун талап кылат да. Бул сөзсүз түрдө бала тараптан карай турган болсок, бул туура эмес, балага жасалган мамиле туура эмес мамиле. Эң биринчи баланын ою суралуусу керек бул жерде. Эгер баланын каалоосу болсо, мисалы, бала физикага ушунчалык кызыгат, бирок көрсөткүчтөр мисалы төмөн. Бирок баланын кызыгуусу ушунчалык күчтүү. Анан кийин ал сабактан, мисалы, мугалимин дагы аябай жакшы көрө турган болсо, ал бала ал физика сабагы канчалык кыйын болсо дагы сөзсүз түрдө ийгилик жаратат, ийгилик көрсөтөт. Себеби баланын кызыгуусу күчтүү, ошол эле учурда ал сабактан берген мугалимин дагы аябай жактырат да. Эгер мисалы оңой сабактарын ала турган болсок да, баягы канчалык ал сабак оңой болсо дагы, бирок ошол сабактын мугалими балага такыр жакпаса, анда ал сабак канчалык оңой болсо дагы бала ал сабактан көрсөткүчтөрү төмөн боло берет да. Ошондуктан бул жерде сөзсүз түрдө бала менен мугалимдин ортосундагы, бала менен мугалим, мугалим менен ата-эне, ата-эне менен баланын ортосундагы мамилени мындайча айтканда ошол треугольникти алып туруп, ушундай бир түрдө кароо керек да бул маселени.
олимпиадага баруу боюнча бул жерде сөзсүз түрдө ата энени да катыштырышы керек. Ата эне мугалими келип алып баланын оюн сурап, сен катышкың келеби, катыша аласыңбы деп, анан кийин сөзсүз түрдө баланын эгер каалоосу болсо гана бул нерсеге баруу керек. Каалоосу болбосо анда бул жерде баланы сөзсүз түрдө колдош керек жана ошол каалоосу болгон тармакта шыктандыруу керек. Биздин ата-энелерибиз бизди жакшы көрөбү же өздөрүнбү? Себеби көпчүлүгүбүздүн ата-энелери биз сага аракет кылып жатабыз, үмүтүбүздү акта дешет. Бизге баарын жасап аткандары бизгеби же өздөрүнөбү? Бул өзүмчүлдүк эмеспи? Эмне үчүн чоңдор билбегенин билбейм деп айтуудан уялышат? Мага мектептен берген тапшырмаларды мен апамдан сурайм. Математиканы түшүндүрүп бериңизчи дегенде түшүндүрүп чыгарып берет. Башка сабактарыңды эжегиңден сура дейт. Меңде калат деген. Ушул канчалык туура? Апам билбегенин билбейм деп айтуудан уялат. Эмне үчүн уялат? Апама сиздин кеңешиңиз канчалык туура? Мен ушунча жакшы окусам дагы, жазгым келбесе жазбай коем, окугум келбесе окуй коем, уккум келбесе укпай коем. Бир күнү эже айтыптыр: сиздин кызыңыз башка дүйнөдө эс алып жүргөндөй кыялданат. Мага жакпаган сөздү угушум керекпи? Менин эркиндигим кайда? Аябай жакшы суроо болуптур. Эмне себептен чоң кишилер өздөрүнүн билбегендигин билбейм деп айта албайт? Бул деген ал кишинин өзүнүн билбегендигин өзү кабыл албагандыгы. Баягы ушундай бир уят деген чектөөчү бир түшүнүк бар го. Бизде кыргыздарда уят баарын билиш керек, билбей калсаң уят, чөпүр албай калсаң уят, туура эмес чөпүр койсоң уят деген бир ушундай бир чектөө бар да. Бул жерде ал билбеген нерсесин өзү кабыл алып, жана баласына, кызына бул жерде: кызым, мен билбейм. Кел экөөбүз муну чогуу үйрөнөлү. Кантип ойлойсуң, бул нерсени биз кимден сурасак болот? Деп туруп, бул жерде кайра ушундай бир ушул жол менен балага тескерисинче жоопкерчилик берүү дагы болот да. Бул жерде ата эне өзү билбегендигин айтып, билбей калуу бул норма. Бул мындай нормалдуу көрүнүш. Балам, эгер сен дагы билбей калсаң, бул эч нерсе эмес, уят эмес. Бул нормалдуу көрүнүш. Билбей калуу бул жаман нерсе эмес. Жакшы дагы нерсе эмес. Билбей калууну кабыл алып, жана ошол билбей калган нерсеге үйрөнүү үчүн жол издөө, жардам алуу, жардам суроо же болбосо. Бул уже баланы баягы маселени чечүү жолун издөөгө дагы түрткү болот, жана шыктандыруу болот да. Кел кызым, экөөбүз муну чогуу үйрөнөлү. Бул кишиден сурап көрөлү. Эгер ал киши билбесе, анда мугалимиңден сен сурап көр. Анан кийин мугалим айтканда келип мени менен бөлүш дегенде, бул жерде балада дагы мындайча айтканда жоопкерчилик сезими пайда болот. Анан кийин деп мындайча айтканда баягы ата энесин дагы кабыл алат, баланын өзүнө болгон ишеними дагы күчтөнөт да. Себеби баягы эмнеге билбейсиң деп ата энеси ал жерде жемелебеди баланы. Анан кийин баягы өзүнүн дагы билбегендигин кабыл албай койгон жок да. Бул жерде өзү дагы билбейм деди. Бул демек нормалдуу көрүнүш. Демек билбеген нерсени изденүү керек, изилдеш керек деген балага бир мындайча айтканда балада түшүнүк, ой пайда болот да.